Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жапаров чек ара боюнча Мадумаровду айыптады. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда өткөн маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасы тууралуу суроолорго жооп берди. Президентке эмне үчүн чек ара маселесин ушул кезге чейин чечпей отурасыз, дагы канча жаран өлүшү керек деген суроо берилди. Жапаров Тажикстан менен чек ара маселесин тактоо кыйын болуп жатканын айтып, кайсы маселелер бар экенин ачыктады. Мен чек ара маселесин бүгүн отуруп чечип коюуга даярмын, бирок ал бизден көз каранды болбой жатат. Чек ара маселеси оюнчук эмес экен. Ооба, Тажикстан менен болгон кагылышууда 36 жаран каза болуп калды. Бул 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан маселе экен. Биз Өзбекстан менен чек араларыбызды такташып келе жатканбыз. Ал бүткөндөн кийин Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен Тажикстанга байланыштуу документтерди карай эле келем. Май айында УКМКдан эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын кагаздарын алдырттым. Ал жерде 3 талаштуу маселе бар экен. Ал 4 көчө, Варухка кеткен жол жана Лейлектеги участок, деди президент. Жапаровдун айтымында 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес протоколду кабыл алган. Тажикстан ушул протоколдун негизинде жер биздики деп жатышат. Ал мындай кол коюптур: 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм деп протоколго кол коюптур дагы, бирок кайра 49 жылга бизге ижарага берип тургула деп кол коюптур. Ошону менен ижарага алгансыңар деп жатышат. 12 жыл өттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөр негизинде узартабыз деп жатат. Мен айтып жатам, ал кезде Мадумаровдун кол койгонго акысы болгон эмес. Эч ким аны ыйгарым укук берип жиберген эмес деп айттым. Бул протокол юридикалык жактан жарабайт деп айтып жатам. Бул юридикалык документ эмес, деди Садыр Жапаров. Садыр Жапаров ушул сыяктуу жагдайлардан улам кыргыз-тажик чек арасындагы маселе чечилбей жатканын, ал үчүн убакыт керек экенин айтты. Быйыл 28-30 апрелде чыккан чыр-чатактын кесепетинен 36 жаран көз жумган. 140 үй бүлөнүн турак жайлары өрттөнүп, 250дөн ашуун үй бүлө талаптоого дуушар болгон. Мындан сырткары жашоочулар жаңжал учурунда укук белгилөөчү жана башка документтерди жоготушкан. Тажик тарапка өтүп кеткен жер боюнча протоколго ошол кезде УКМКнын жетекчиси болуп турган Адахан Мадумаров кол койгон деген социалдык тармактарда кызуу талкуу болгон. Саясатчы Адахан Мадумаров 2019 жылы Маралга берген маегинде сөз болуп жаткан протокол 100% туура болгонун айткан. Бул протокол 100% туура болгон. Негизи протокол деген үмүт, ушундай ишке андан ары кетели дегендик. Эгемен Кыргыз жолу курулуп келди, анан көк ташка келгенде токтоп калды. Биз жолду улантышыбыз керекпи же токтотушубуз керекпи? Эки жол бар: согушушубуз керек же делимитация, демаркация маселеси чечилгенге чейин биз алардын бизде деп жаткан жолун алабыз. Бизде деп жаткан жерден алар ток алып өтөт. Эгерде жогорку кеңеш күчтүү, сабаттуу болуп шартты аткарбагандыгы үчүн Мадумаровдун кол койгон протоколун жокко чыгарып койсо болот, деп айткан Мадумаров. Булак, Марал FM. Кыргызстанда президент кандай кепилдиктерге ээ? Кыргызстандын президентинин ишмердүүлүгүн камсыздоо үчүн бир катар кепилдиктер берилген. Алар Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө мыйзамда каралган. Мыйзамдын 5-беренесине ылайык президент үчүн төмөнкү кызматтар жана кепилдиктер белгиленген: эмгек акы, офистик турак жайлар, өзгөчө максаттар үчүн транспорт, өзгөчө коопсуздук, өлкө ичинде өкүлчүлүк үчүн чыгымдарга каражат бөлүү, чет өлкөлөргө баруу менен байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн каражат бөлүү, президент жана анын үй бүлөсү үчүн атайын медициналык, курорттук жана тиричилик кызматтары, мамлекеттик камсыздандыруу, анын ичинде анын үй бүлө мүчөлөрү, мамлекеттик дача, президенттик камсыздоо, тейлөө жана коргоо республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырылат. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупованын суроосуна берилген президенттик администрациянын маалыматы боюнча 2021 жылга мамлекет башчысынын мамлекеттик кепилдигин камсыздоо үчүн бюджетте 5,196 миллион сом каралган. Анын ичинде кызматтарды сатып алууга кеткен чыгымдар 174,9 миң сом, дары-дармектерди сатып алуу 224,2 миң сом, тамак аш азыктарын сатып алуу 3,687 миллион сом, мүлктү күтүүгө кеткен чыгымдар 300 миң сом, тиричилик буюмдарын сатып алуу 809,6 миң сом. Ошол эле учурда 2021 жылга номер 1 аларча мамлекеттик резиденциясына 111,616 миң сом каралган. Анын ичинде эмгек акы 71,731 миң сом, соцфондко чыгырүүлөр 12,374 миң сом, коммуналдык кызматтар 22,335 миң сом, командировкалар
171,1 миң сом, байланыш кызматтары 874,4 миң сом, башка кызматтарды сатып алуу 1,8 миллион сом, жабдууларды сатып алуу 112,6 миң сом өлчөмүндө каражат мамлекет тарабынан бөлүнгөн. Булак Кактус Чекит медиа. Тайырбек Сарпашев Кумтөргө май ташып жүрүп мыйзамсыздыкка жол берген. Мамгаттоону тескеп турган паспорттогу кыргыз деген жазууну алып салуу үчүн жан үрөп күрөшкөн Тайырбек Сарпашев деген чиниш бар. Сарпашев мүдүрүлү бичип жегени кусканы Финполго чакырылганы менен Жапыкеев менен жең учунан сүйлөшүп желдей сызбай эле тайфунга айланган. Бирок анын фирмалары Кумтөргө май ташып жүргөнү үчүн шектелип жатканында да кеп бар. Кыңыр иш 40 жылдан кийин билинет. Сарпашев Ош базарында ботинке сатып жүргөндө ар кимге каскадер болуп вузга өткөрүп жүргөн агасынын акылына жакшы нерсе келет. Ал ар кайсы кыздын артынан ээрчип жетпей жүргөн көк көз инисине Майрам Акаеванын классташы катары чалчаңдап чоң кызматтарда жүргөн Жолчубек Тойчубек Касымовдун кызына ууга чыгып алып берет. Касымов таласка губернатор болуп жол салат да ашуу бурулуш белдерге Аскар Акаевдин классташы Майрам Акаеванын Мисир Ашыркуловдун, Дастан Сарыгуловдун аттарын ыроолоп көлгө губернатор болот. Ал жерде түз эле Алматыга жол салып, көнгөн адаты боюнча бийликтегилердин атына жамынып бул жерди кайсайт. Анын мындай дарамети Акаевге жагып, улам өйдөлөп турганда кызын алган мурдунун чимкиригин аарчый албай жүргөн Тайырбек Сарпашевди депутат кылып, Gradient фирмасын түзүп берет. Бакиевдин убагында кайнатасы Касымов Болгарияда жашынып жатса, күч күйөөсү Тайырбек Сарпашев вице-спикер катары ошол мезгилде кол шилтеп кеткен Өмүрбек Текебаев, Болот Черниязовдун ордуна бекем жабышкан. 2007-жылы 16 декабрда ал Каныбек Иманалиев менен Ыйык Туран партиясын түзгөнү менен ар кимдин жетелендисинде калат. 2011-жылы Сарпашев хамелеондой кубулуп Атамбаевдин форумдагы Бишкек шаардык штабын жетектеп калат. Анын жылдызы Атамбаев бийликке келген күндөн баштап жанат. Ал жетектеген Gradient фирмасы 2010 жылдан баштап $500 миллиард 110 мамлекеттик тендерди утуп алган. Албетте ЖЧКнын башында биринчи вице-премьердин бир тууган агасы Эмир Радик Сарпашев отуруп, анын тендерин утуп алганы тууралуу документтер сакталып турганын айта кетмекчибиз. Бул боюнча жогорку кеңеште Максат Сабиров башында турган депутаттык комиссия түзүлгөн. Максат Сабировдун айтуусунда Gradient ЖЧКсын Кумтөргө күйүүчү май ташып, ал жерден иштетилген күйүүчү майды алып чыгып фермерлерге сатып, ортодо Тайырбек Сарпашевга таянып жок жерден байлык топтоп жатат деген. Бирок ал комиссиянын тамагын майлай коюштубу үнү чыкпай дымып калды. Бул комиссия ушул иш боюнча иш жүргүзүп олтуруп, биринчи вице-премьер Тайырбек Сарпашевдин жетегинде 2010 жылдан 2013 жылга чейин эле 529 миллион 522 миң сомдук 110 тендерди утуп алганын белгилеген. Азизбек Гелдибеков. Нурсултан Назарбаевге кыргыздар кандай белек берген? Портрет үчүн штрихтер. Лидер документалдуу фильминде Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев эсинде калган мамлекет башчыларынын белектери жөнүндө айтып берген. Биздин подсоветтик республикалар белектерге кызыгышат. Мисалы, Бердымухамбетов Түркмөнстандын президенти Ахал Текин жылкысын белекке берген. Кыргыздар дагы жылкыларды белекке беришет, деди ал.